Эрмек Исмаилов кесиби боюнча дарыгер. Ал медицина тармагында 7 жылдан бери эмгектенип келет. Жаш дарыгер пандемия учурунда Telegram социалдык тармак аркылуу бейтаптарга онлайн кеңеш берип, ыктыярчылардын катарына кошулган. Биринчи толкун учурунда элдин саны көбөйдү, себеби баягы 118 кызматына чалган адамдардын саны көп болгондуктан алар тейлегенге жетишпей калышты. А биз ошол Telegram каналды кичине болсо дагы баягы ошол нагрузканы биз өзүбүзгө алалы деп, ошол каналдын чатыны ачканга түрткү болду. Андан соң биз ошол кесиптештерибиз менен кеңешип, биз 30дай дарыгерлер ошол жерде отуруп кеңеш берип жаттык да. Эрмек мырза бүгүнкү күндө дагы жарандардын саламаттык сактоо боюнча кызыккан суроолоруна жооп берип, кеп кеңештерин акысыз таратат. Анын айтымында азыр коронавирус инфекциясы кайрадан күч алып, бул боюнча суроолор көп келүүдө. Ковид боюнча көбүнчө башындагы суроолор бул баягы дене табынын көтөрүлүшү, жыт сезүүнүн жоголушу, анан ичип өтүп, жана кадимкидей эле коронавирус илдетинин белгилери болуп атты. Биз бул илдет тууралуу атайын семинарларга катыштык, бизди окутушту жанагы биздин ооруканада. Андан соң биз өзүбүздүн ошол кесиптештерибиз менен ошол Telegram каналда атайын өзүбүздүн чатыбыз бар. Ошол жерде сүйлөшүп, мисалы үчүн кеңешип, андан соң биз бейтаптарга мындай бир кеңеш берип аттык да. Карман сыяктуу ыктыярчылардын жардамы менен пандемия учурунда оорууну ооздуктоо бир аз болсо дагы жеңил болду. Ыктыярчылардын көмөгү менен дарыгерлердин дагы түйшүгү азайды. Эми коронавирустун экинчи толкунун алдын алуу үчүн ак халатчандар жарандарды санитардык талаптарды так сактоого чакырат. Адамдар көп жыйылган жерлерге барганда же коомдук транспортто жүргөн кезде бир жолку колдонуучу бет каптарды кийсекпи деп, жана андан башка колдун гигиенасы, колду таза жуу. Азыр антисептиктер деле кенен болуп калды, аптекаларда деле сатылып жатат. Антисептиктерди колдонуу. Акыркы суткада коронавирус 4 адамдын өмүрүн алды. Коркунучтуу илдеттин эпкини күн сайын күч алып, илдетке илешкендердин саны өсүүдө. Мисалы өткөн суткада өлкө аймагында коронавирус жуктуруунун 431 жаңы учуру катталды. Бул пневмонияны эске алганда. Ошентип жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 51.020 адамга жетти. Илдеттин мындай нукта күч алуусу дарыгерлерди тынчсыздандырууда. Өмүр сакчылары вирустун күч алуусун санитардык талаптардын аткарылбай жаткандыгы менен байланыштырышууда. Ар бир кыргызстандык жаранды суранат элем. Бет каптаганды унутпаңыздар, аралыкты сактаганды унутпаңыздар, жана көп эл бар жерге барбаганга аракет кылыңыздар. Санитайзерлерди, антисептиктерди колдонуп, колуңарды бат-бат самындап жууп, бардык мебелдердин үстүлөрү, каалгалардын туткалары, эшиктердин же болбосо тепкичтердин кармагычтары, лифттин кнопкалары, же болбосо звонокторду басканда ошол эки нерселердин баарына көз салышыңыздарды суранам. Илдетке илешкендердин арасында медицина кызматкерлери дагы бар. Сутка ичинде 20 ак халатчан COVID-19 жуктуруп алды. Ал эми өлкө боюнча жалпысынан 3508 мед кызматкер коронавирус менен ооруду. Алина Бактыбекова, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.